Ассаламу алейкум, кадырлуу кары жаштар, ардактуу замандаштар, кутмандуу кошуа кечиңиздер менен кайрадан сиздер менен көгүлтүр экранда Баткен телеканалында кечки Баткен телебөрүсүнөн чоң салам айтабыз. Кызматыңыздарда аты жөнүм Расул Акматов. Буюрса бүгүнкү жума күнкү күндөрдүн султаны бүгүн жума күнкү эфирибизди сиздер менен баштоо алдында турабыз. Бүгүн болсо 13 ноябрь. Ардактуу замандаштар, баарыңыздар менен дагы бир рет көрүшүп атканыма чексиз кубанычтамын. Жалпы биздин көрүүчүлөрдү биз менен бирге болууга, экранга жакын отурууга чакырабыз. Андыктан кызыктын баары буюрса алдыда. Бүгүн биз адаттагыдай эле үйүбүзгө конок чакырганбыз, мейманыбыз бар. Дал ушул мейман менен жарым саат сиздер менен чогуу биргеликте эфирибизди кызыктуу, сонун, жандуу музыкалардын, ырлардын коштоосунда өткөрөбүз деп ниет кылып турган чагыбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер, анда бүгүн биздин студиябызда конокто ким экенин сиздерге кененирээк тааныштырып кетейин. Бүгүн биздин студиябызда конокто бүгүн менин мейманым десем болот. Жаш ырчы, гитарист, өзүңүздөр көрүп тургандай эле Бекбол Бакыт уулу бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кош келдиң, Бекбол. Кош келиңиз. Жалпы эл менен көрүүчүлөр менен амандашабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Сиздер менен бүгүн кечки Баткен программасында көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Жана сиз менен көрүшүп атканыма андан бетер кубанычтамын дегенсиз. Албетте, мынакей күрүштүн шултоосу менен мындай күрмөкчөн суу ичип болуп, ансыңардай Бекбол экөөбүз да көптөн бери көрүшө элек элек. Эфир экөөбүздү көрүштүрүп турган чагы. Бекбол биздин эфирибиз өзүң көрүп тургандай эле ээн эркин отуруп, кофелерден, печеньелерден, ширинтерден жеп отурсак болот. Жана ошондой эле биздин эң башкы максатыбыз бизди жалпы көрүп жаткан көрүүчүлөргө жакшы маанай, жагымдуу атмосфера, бир биздин ушул көрүп аткан көрүүчүлөрүбүз жатып атканда дагы, бир уктап атканда биздин эфирибизди ойлоп, ой, сонун эфир болду дегендей кылып өткөргөнгө аракет кылабыз дегенибиз. Баягы бир жакадан баш, бир жеңнен кол чыгарсак, эфирибиз сонун болот деген ойдобуз. Андыктан ардактуу көрүүчү, сиз дагы алыстабаңыз, жарым саат убактыңызды бөлүңүз, башка каналга которбойбуз. Андан бүгүнкү эфирибиз карап көрсөк, биздин эфирибиз баягы майрамдардан кийин же алдын болуп калат экен, ошондуктан биз баягы жакшылыктын эрте кечи жок дейт Бекбол. Ошондуктан буюрса алда келе жаткан 17 ноябрь, жалпыңыздар билесиздер. Эми бул Кыргызстанда расмий болбосо дагы ушундай белгилеп келе жатабыз. Бул студенттердин эл аралык майрамы болуп эсептелет. Ошондуктан студенттерге бүгүнкү эфирибизди арнатабыз десек дагы жаңылбайбыз. Андыктан эми бүгүн баягы шартка байланыштуу студенттер үйүндө отурса керек, Ошондуктан студенттер ким кайсы жакта окуйт, азыр эмне менен алек бизге чалыңыздар, же болбосо телефон, СМС билдирүү жибериңиздер, баары буюрса алдыда. Бекбол дагы студент болгонсуң, Бекбол, өзүң тууралуу бир аз биздин көрүүчүлөргө кыскача маалымат берип кетсең. Мен Бекбол Бакыт уулу, Кара Булак айылында төрөлгөм. Искусство тармагында неме жашаган, үй бүлөдө төрөлгөм десем болот. Апам музыкант, атам художник, анан мен деле ошолордун жолу менен басып кетип аткам. Анан студенттик күндөр жакшы өттү. Биздин убакта деп калса да болот азырча. Кандай болду? Караңыз. Эң жакшы бул жашоодо эң бир жакшы бөлүгү бул студенттик күндөр десем адашпасам керек. Себеби ушунчалык жакшы сезимдерге бай болгон бул студенттик күндөр болду менимче. Ата энеңден ажырап барып, өзүңчө өзүң оокатыңды өзүң кылып кетиш бул студенттик күндөр экен. Кайсыл окуу жайда окудуң? Искусство университети, Пүбүсара Бешеналиев атындагы искусство университетинде окудум. Ал жерде 4 жыл окудум, анан 5-жыл жөн эле өзүмдү өнүктүрүш үчүн да 5-жылда жүрдүм. Ал жакта өзүбүз ансамбль топтоп, Баткенге дагы келип концерт берип кеткенбиз. Бирок мына карантин болуп, группабыздын немеси карьерасы токтоп калды десем болот. Демек, карантинден кийин дагы улантышыңар мүмкүн. Буюрса. Демек, чыгармачылык үйдө төрөлгөн бала буюрса ушул баягы ата эненин жолун жолдоп чыгармачылыкта жүрөсүң. Демек,
4 жыл. Демек сенде билимиң бар музыкалык жактан, эч кандай коркпойсуң. Коркпойм. Жандууругунан коркпойсуң. Жок. Анда чуу дегенде эле биздин жалпы көрүүчүлөрүбүзгө бир чаңдуураак маанайды көтөрө турган бир жандуу чыгарма болсун. Андан кийин мен жалпы көрүүчүлөргө викторина оюнубуздун суроолорун узатам. Жоопторду бүтүп калмакчымын. Анда кайсы чыгармадан баштайбыз алгач? Шаңдуу деп калдыңыз, эми азыркы убакта хит болуп аткан Эзилип бүттүм чыгармасын окурбу. Шаңдуурларым деле аз эле болчу өзү. Агарып аткан таңым элеңсин, жашоодон тапкан багым элеңсин. Сени сүйөмүн, сени күтөмүн, эзилип бүттүм. Ай, эзилип бүттүм. Алтыным өзүңдү күттүм. Кайдасың асылым азыр? Сагындым өзүңдү гүлүм. Сени сүйөмүн, сени күтөмүн. Сен деп соготко менин жүрөгүм. Үмүттүн шамын өчүрүп барын кыйнадың жанды. Ай, эзилип бүттүм. Алтыным өзүңдү күттүм. Кайдасың асылым азыр? Сагындым өзүңдү гүлүм. Браво, өнүңө берекем. Сонун мына жандуу үн деген кандай сонун, жандуу менен ырдаган кандай сонун. Дагы да болсо бир аз баягы эс алып каласың дегендей ансыңарындай. Буюрса алдыдагы Бекболду ырдатабыз, ардактуу көрүүчүлөр. Андыктан сиздер дагы балким Бекболдон кайсы бир чыгарманы суранып калсаңыз, албетте жазып коюңуз. Экранын астында биздин байланыш номерлерибиз турган чагы. Саламатсыздарбы кечки Баткен дейт, саламатчылык дейт. Исюто дейт, Баткен ПК студенттердин майрамдары менен куттуктаймын. Окутуучу Эргешова Мавлидахан ийгилик коштосун дейт. Чоң рахмат. Кийинки СМС билдирүү дагы бар экен. Баткен мамлекеттик университетинин көп тармактуу колледжинин студенттерине келе жаткан майрамдар менен куттуктап коюңуз. Бекбол дейт. Буюрса, азыр жалпы ушул студенттерди куттуктайбыз. Мен ага чейин студенттер деп калдык. Эми студенттер тууралуу биринчи эле суроомду жалпы көрөрмандарга узатайын. Эгерде тапкан болсоңуз, экрандын астында турган биздин номерлерге байланышка чыгыңыз. Биз сизден туура жоопту күтүп калабыз. Эгерде туура тапкан болсоңуз, арты менен дагы бизде 2 суроо күтүп жаткан учуру. Эгерде суроолорго туура жооп берсеңиз, анда биздин демөөрчүлөрүбүз болгон Эркетай балдар дүкөнүнөн сонун чоң белегибиз турат. Жана ошондой эле андан кийинкиси бул таттуу шириндик Кыргызстан магазини дүкөнүнөн дагы мына ошондой белектерибиз бар. Алгачкы суроону анда экранга биздин режиссерлор чыгарып койсун. Алгачкы сурообуз ушул эл аралык студенттердин күнү кайсы жылдан бери белгиленип келе жатат? Суроо түшүнүктүү болуш керек. Менин көрүүчүлөргө мына экрандын астында чыкты. Эл аралык студенттердин күнү кайсы жылдан баштап белгиленип келе жатат? Варианттар да турат: А, Б, В, Г. Эгерде туура тапкан болсоңуз, байланышка келиңиз, ардактуу көрүүчү. Алгач мен дагы бир эти биздин демөөрчүлөргө ыраазычылык айтып кетейин. Биздин башкы демөөрчүлөрүбүз Эркетай дүкөнүнө чоң ыраазычылык айтабыз. Бул жактан сиз жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап 16 жашка чейинки улан кыздарга каалаган кийим кечилердин түрүн же болбосо акыл эсти өстүрө турган оюнчуктардын дагы түрүн алсаңыз болот. Эң башкысы булар баягы кытайский деп коебузго, андай эмес. Булар турецкий бүт кийимдер дагы, товарлар дагы ошол жактан алынган, чөтөккө дагы ыңгайлуу. Андан кийинки биздин демөөрчүбүз болгон Кыргызстан дүкөнүнө дагы чоң ыраазычылык айтабыз. Бул жерден сиз чекени жана дүң баада соода кылып кетсеңиз болот. Ориентир болсо Асылбек соода борборунун подвалында жайгашкан. Баарыңыздар күтөбүз. Анда Бекбол, азыркы учурда сен эмне менен алек болуудасың? Азыркы учурда мен музыка жаратуу менен алектенип атам. Аранжировка, башкача айтканда. Бул аранжировка дагы бир өзүнчө башка сфера экен. Музыка жазыш да оңой эмес экен. Аранжировщик бул дирижер
катары эле мындай айтсак болот экен. Ар бир инструментти ойношуң керек экен, аны угулушу. Буюрса өзүмдүн чыгармаларымды сиздердин ошо ТВдан тартуулашка аракет кылам. Демек, азыркы тапта тагыраак айтканда өзүң чыгармалар жаратып атасың. Аранжировка жасап. Бул жаатында дагы окусаң керек, мындай Жок, бул жака окуй элекмин. Бул жакты эми баштап атам, ошо YouTube'дан көрүп эле сабактарды көрүп. Демек, баягында айтканда слух аркылуу эле. Слух аркылуу эле неме кылып атабыз. Чоң рахмат. Азыр бизде Бекбол салам дейт. Кечки Баткен, эзилип мен дагы бүттүм дейт. Саламатсыздарбы дейт. Баткен ТВ дейт. Бекбол, кош келдиң, эл аралык студент күнү деген суроонун жоону бул жактан жазып атасыздар. Мүмкүн болсо байланышка чыксаңыздар, байланыштан мен туура жоопту кабыл алганга аракет кылайын. Сага ийгилик каалайбыз, абдан сонун инсансың деген билдирүүнү. Биздин аяк саны болсо 27 абоненти жазган экен. Азыр байланышта көрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсызбы? Десем көрүүчүбүз кетип калды. Мен кийинки көрүүчүнү дагы каалалайын. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиз түз эфирдесиз. Аты жөнүңүз ким болот? Кайсыл жактан байланышка чыгып атасыз? Гүлшайыр Баткенден. Гүлшайыр эже, кош келдиңиз. Кечки Баткенди көрүп атасызбы? Кечки маанайларыңыз кандай? Жакшы. Жакшы. Гүлшайыр эже, суроонун жообун айтасызбы же Бекболго суроолор барбы? Суроонун жообун айтам. 1940. 1940-жылдары белгиленет деп ойлойсуз, э? Акыркы жообуңузбу? Тилекке каршы Гүлшайыр эже, сиз жаңылып калдыңыз. Жообуңуз туура эмес болуп калды. Сиз менен коштошом. Эл аралык студенттердин күнү кайсы жылдан бери белгиленип келе жатат? Кийинки көрүүчүбүз бар экен. Каалап көрөйүн. Алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Алло. Алло, саламатсыз. Мүмкүн болсо сыналгыдан алысыраак туруп алыңыз. Сыналгыдан алысыраак туруп алыңыз. Сиздин үнүңүз бизге жаңырап атат, биздики сизге жаңырап атат дегендей. Таанышабыз, атыңыз ким? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман кечиңиз менен. Рахмат, сиздердин дагы. Жоопту угабыз. Сиздин оюңузча? Исфана шаарынан чалып атам. Исфанада аба ырайы кандай? 1946-жылы. Аба ырайы суук. Суук. 1946-жылдан бери белгиленип келе жатат деп ойлойсуз, э? Ооба. Азаматсыз, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздин биз берген суроонун биринчисине туура жооп бердиңиз. Бекбол кол чаап коелу. Ал эми кийинки суроону узатам. Эгер тапкан болсоңуз, анда сизге белектерди ыйгарабыз. Кийинки суроо төмөнкүчө болсун, ардактуу биздин көрүүчү. Ушул эми студенттердин эл аралык майрамы бул Кыргызстанда расмий майрамдалбаса дагы студенттер майрамдап келе жатат. Ошол биз Кыргызстанда кайсы жылдан бери майрамдап келе жатабыз? Оюңузча. Экран астына да чыгарып койсо болот, варианттар менен. Кыргызстанда белгиленген күндө. Кайсы жылда ойлойсуз? Мен оюмча мен студент болгондон баштапкы да 2000-жылдары билгенмин да өзүмдүн оюм боюнча. Акыркы жообуңуз, э? Ооба, студент. Макта ошонун. Жок, ардактуу көрүүчү, сизге ыраазычылык айтабыз, бирок сиздин жообуңуз туура эмес болуп калды. Кыргызстанда дагы жакынкы эле жылдарда, баягы биз мисалы төрөлгөн жылдарда десек жаңылышпайбыз. Андыктан демек биз дегенден кийин менин жылымды билип баштай бериңиздер, кайсы жылдан экенин, э? Бекбол, ушундай студенттик майрамды 4 жыл катары менен көрдүң, э? Кандай майрамдачу элеңер силер? Биз студенттик майрамды жакшы эле майрамдачубуз, бирок жаңы жылды жакшы майрамдачубуз да. Демек, студенттик күнгө караганда жаңы жыл жакшы болот эле. Эң күтүп майрамдаганыбыз ошо жаңы жыл. Студенттердики да ошондой болуш керек. Азамат, кийинки көрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Сиз түз эфирдесиз. Таанышабыз, атыңыз ким? Алейкум ассалам. Атым Тимур. Тимур мырза, кайсыл жактан байланышка чыгып атасыз?
Бөжөй айылынан. Бөжөй айылында. Бөжөй айылында аба ырайы суук болсо керек сиздерде дагы. Албетте бизде кыш болуп калды. Кечки маанайлар кандай? Шүгүр баары жакшы. Сурообузга жооп бересизби? Суроого жооп 1990-жылдардан болуш керек, эгемендүүлүктү алгандан кийин. Өзүңүз канча жыл студент болуп, канча жол өткөрдүңүз ушул майрамда? 7 жыл өткөрдүм. Азаматсыз сизди куттуктайбыз чын жүрөктөн. Туп-туура Кыргызстан 90-жылдан бери ушул майрамды расмий болбосо дагы белгилеп келе жатабыз. Эми урматтуу мырза, биз Тимур мырза, кийинки экинчи суроомду берем. Эгер туура тапсаңыз, анда мен сизге Эркетай магазинден белекти берейин, Даярсызбы? Даярмын. Эми өзүңүз жакшы билгениндей эле Баткен шаарында жападан жалгыз университетибиз бар, Баткен мамлекеттик университети. Дал ушул университеттин канча окуу түзүмдүк бөлүмү же болбосо мындай бизче айтканда канча филиалы бар? Экрандын астына азыр биздин режиссерлор мындай варианттарды чыгарды. Сиздин оюңузча? Мен оюмча Кызыл Кыя, Сүлүктү. Анан Баткенди да кошосуз, мен алып коеюн. Оюңузча үчөө, Дагы бир ойлонуп көрүңүзчү, мен мырза сизге жардам берейин. Бирок бул туура эмес болуп калды. Мына варианттарды караңыз. Колледждерде кошулабы ошондо? Ооба, ушул Батмууга тийиштүү колледждер дагы бар. Колледждерде болгондо 1, 2, 3. Дагы? 5. Жок, дагы. Кичине калдыңыз? 6. Акыркы жообуңузду күтөбүз, Тимур мырза. 6. Жаңылбадыңызбы? 6. 6. Демек, Тимур мырза, сизге кол чаап коелу. Туура. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз, Тимур мырза. Сиз азыр бизди көрүп жатасызбы? Көрүп жаткан болсоңуз, сизге мондолгон белекти ушул биздин демөөрчүбүз Эркетай дүкөнү атайын көрүүчүлөргө деп белек берген. Ушул белекти сизге ыйгарайын, келип алып кетсеңиз болот, Эми сизге мүмкүнчүлүк берейин, эми түз эфирде бир жакындары калуу тилек болсо жолдоп алсаңыз болот. Бүгүн мен калуу тилегим алтындай болгон атакем 40 жылдыгын Баткен шаарында белгилешип жаткан классташтар менен ошолорго калуу тилегим ар дайым ден соолуктары чыккан болсун, өмүрлөрү узун болсун, эч качан оорубасын, баардык ишенелер балдарынын бактына бар болсун деп билем. Сиздерге тунук эфир. Бекбол беле? Ооба, Бекбол, сен ишиңе ийгилик. Бишкектеги ырларынан бирдир да берсең болмок. Демек, Бекболдун ырдап жүргөнүн билесиз, көргөнсүзбү? Санжыра өзү ресторанда ырдап жүргөндү көргөм. Демек, жакшы эле тааныйт экенсиз анда Бекболду. Сизге чоң рахмат, Тимур мырза. Эфирден сырткары байланышып коюңуз, мен кайсы жолдор аркылуу алып кетесиз, мен сизге кененирээк маалымат берем. Сизге дагы бир рахмат, бизге көп байланышка келип чыгыңыз. Чоң рахмат. Жаш калыңыз. Мына ушундай Тимур мырзаны биз чын жүрөктөн куттуктайлы, ардактуу көрүүчүлөр. Анда Бекбол, ушул Тимур мырзанын урматына бир жагымдуу чыгарма болбосо болбойт. Ресторандарда ырдап жүргөн демек сени ресторандарда көрүп калган окшойт, Көрүүчүлөрдүн урматына болсун анда. Көрүүчүлөрдүн урматына. Кандай орусча чыгарма бар? Биздин эфирибиз келген ушул коноктордун өзүнүн ыктыяры. Балким орусча же болбосо чет өлкө, индийский кандай болсо. Эми ушунчалык мага шарт түзүлүп калыптыр. Өзүмдүн чыгармаларымдан элге эме кылышка аракет кылайын. Демек, чыгармаларды да жараттасың өзүң? Өзүмдөн 30дан ашыгын ырларым бар. Демек, буюрса бул ырлар дагы бул студенттик күндөрдө окуп жүргөндө чыгаргам. Бул эч бир башка ырлардын стилиге окшошпойт. Ошого элдер түшүнбөй калышы да мүмкүн, эми түшүнүшкө аракет кылыңыздар. Демек, мындай түшүнүктүү ыр бар. Түшүнүктүү. Анда эмне деген чыгарма? Жаш бизге окшогон жигиттердин ыры да, мындай акчага жетинбей, бирок күчү, белинде күчү бар жигиттерге арналган. Демек, жалпы жигиттерге арналган анда, бул чыгарманы. Бүгүн көчө кезип баратам, ырларым жаштарга жараткам, белде күч толтура, чөнтөктө сом жоктурам, ай нуру
көрсөтчү менин жолумду. Көбүнчө кыялданам жаш кезимде, ырларым жакса экен деп мен элиме. Кыялдын барын чындык буза, кай жерге барбагын акча сурап. Жумуш үй жумуш, тажатты мени турмуш. Жумуш үй жумуш, жашым өтүп барат менин укмуш. Артка кайтар убакытты, артка кайтар жүргүм келет. Ата-энемдин жанында, жанында эч нерсе жок оюмда, ойдун бары оюнда. Ата-энемдин койнунда. Азыр деле убакыт кеч эмес, азыр максатка жете турган көзү кез. Жашсың белиңде күчүң бар, билем акчаң жок. Эй досум, мындай жаткандан эч кандай пайда жок. Убакыт өтө тез, өтүп кетет максатка жете турган кез. Акча менен ченелген бул дүйнө, акчаң жок болсо каласың көчөдө. Көчөдө. Бул кайсыл убактарда жаралган чыгарма? Студент болуп жүргөндө? Студенттик күндөрдө жаралган, акчадан кыйналып, кичине кыйналып. Демек баштан өткөн болот экен, э? Бул акчаны кандай кетиришти билген эмеспиз да, биринчи бар иштетишти билбей, анан 10 күндүн ичинде болсо чара, болбосо бечара дегендей жок кылып иштетип берип, анан бара үйрөндүк эми. Ошол убакта жумушка кирип, эртең менен барып, кечке чейин окууга барып, кечинде жумушка барып, анан жумуштан кеч келип жатып ошон. Демек мээнет менен тапкандан кийин акчаны анан билип калдыңар, э? Ошондон анан билдик. Чоң рахмат. Азыр бизде СМС билдирүүлөр келип жатат. 097 абоненти саламатсызбы дейт. Бекбол ага мүмкүн болсо Айпер аттуу чыгармаңызды ырдап бериңиз дейт. Ушундай чыгармаңыз барбы? Меники эмес, биз тобунун чыгармасы бар болчу. Саламатсыздарбы дейт. Мен Бека иниме ийгилик каалап кетейин дегем дейт. Инем ишиңе ийгилик, үй бүлөңдө тынчтык, өзүңө бекем ден соолук каалайм. Сенин талантыңа тазим, өнөрүң өркүндөп, талантың ташкындай берсин. Аллахым келечекке жолуң кең кылсын ылайым деп Нуриле эжебизден СМС билдирүү келген экен. Чоң рахмат. Кийинки СМС билдирүүлөр дагы окуу дарегине жеткирели. Кечки Баткен программасын көрүп жатамын. Атым Сүйүмкан дейт. Сүйүмкан, азаматсыз калтырбай көрө бериңиз. Саламатсыздарбы дейт. Биз кечки Баткенди ар дайым көрөбүз. Кош келипсиң Бекбол байке. Бекбол байке бир ырдап берсин, үнү аябай кооз экен деп Альбина бизге СМС билдирүү жиберген экен. Чоң рахмат. Кийинки СМС билдирүү кандайсыздар дейт. Кадам жайдан апаларга ырдап жазып койсоңуздарчы, бир көрүп олтурабыз дейт. Апаларга арнаган чыгармалар барбы? Балким өзүң репертуарында болсо дагы ырдап жүргөн. Демек бар, э? Буюрса алдыда дагы апалардын урматына дагы жагымдуу чыгармаларды аткарабыз. Азаматсыз Бекбол, үнүңүзгө береке. Бекбол, канча жаштасыз дейт. Бекбол, репертуарыңызда канча ырыңыз бар дейт. Репертуар дегенде өзүм чыгармаларым. Жашым 23. Репертуарымда көп эле, ошо 30га жакын. Бирок 9-классымдан баштап эле жазып жүрөм. Анан бага ачылган ырларым да болду, элдер угуп жүргөн. Анан официально аранжировка кылып жазып чыккан 2 ырым бар. Бекбол Бакытуулу Ак бөрү десеңер чыгат, жана актриса десеңер. Демек өзүң аранжировка кылгансыңбы бу? Бул жагын жок, аранжировщиктерге берип, анан неме кылганбыз. СМС билдирүүлөр аябай көп келип жатат. Саламатсызбы Бекбол байке, менде бир эле суроом дейт. Жүрөгүңүз бошпу? Канчаны үйлөнөсүз дейт. Демек сиздин көрүүчүлөрүңүз ошойт. Салам кечки Баткен дейт. Педагогикалык колледждин студенттерин куттуктап койсоңуздар дейт. Сөз түрдө куттуктайбыз. Азыр мен келген СМС билдирүүнүн баарын окуйн, андан кийин жетишкенге аракет кылалы. Кийинки СМС билдирүү дагы төмөнкүчө. Бүгүн Нурайка 1 жашка толду, куттап ырдап койчу дейт. Сөз түрдө Нурайканда куттуктайбыз. Салам, кандайсыңар? Бекбол, ишиңе ийгилик укам дейт. Бекбол, бөлөң Нурайымдын туулган күнүнө жагымдуу ырлардан арнап кой дейт. Мынакей буюрса бүгүн ушундай бир шылтоо менен эжекелерибизди туулган күндөрүн куттуктайбыз. Анда эмесе
бардык телекөрөрмандардын туулган күндөрү болуп аткан болсо, туулган күндөрү менен куттуктайм жана Нурай бөлөмүнүн туулган күнү менен куттуктайм. Жана ошондой эле жалпы ушул суранатканы студенттердин бардыгына. Да. Кайсы чыгарманы арнайсыз? Туулган күнүң менен аткарып берейин, анда биз тобу. Жалпы бүгүн жарык дүйнөгө келген же болбосо ушул күндү эң бактылуу күндөрдүн бири деп белгилеп жаткан туулган күн ээлерине Бекболдон болсун. Бүгүн майрам бүгүн, Бали. бүгүн сенин күнүң, айтылар калолор ырларда сен үчүн, толтура куйгулар калтырбай бакалды, балалык сүйүлөр эми артта калды. Туулган күнүң менен куттуктайбыз сени мен. Туулган күнүң менен куттуктайбыз ыр менен. Мейли-мейличи өтө берсин өмүрлөр, бирок жаным калбасын көңүлдөр, көңүлдөр, көңүлдөр. Кана бирге лай 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 лай. Мейли-мейличи өтө берсин өмүрлөр, бирок досум калбасын көңүлдөр, көңүлдөр, көңүлдөр. Барыңыздардын туулган күнүңүздөр. Эч кимдин көңүлү калбасын. Сөз түрдө ушул биздин кечки Баткен берүүсүн көрсөңүздөр, албетте чөгүп жаткан көңүлдөр да, маанайлар да көтөрүлөт. Андыктан ардактуу замандаштар, сиздер түз эфирде Баткен телеканалында кечки Баткен көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Буюрса бүгүн Бекбол ушунча аябай көп SMS билдирүүлөр келип атат. Биздин убактыбыз аз болгондуктан мен баягы баарын бир окуйн, анан кийин жооп бере беребиз. Бекболду көп ырдаткыла деген да билдирүүлөр келип жатат. Саламатсыздарбы? Ай эзилип бүттүм деген ырды дагы бир ырдаткылачы дейт. Тилекке каршы ар бир ырга бирден эле мүмкүн болсо кезек берсек жакшы болот эле. Кийинки SMS билдирүү Сумаяны да куттуктап койгулачы дейт. Бул баланы кайдан дагы көрсөк болот дейт. Мынакей бүгүн биз себепкер болуп, биздин эфирден көрүп атасыздар. Буюрса, Кудай буйрса мындан кийин Бекболду чоң сахналардан көрөсүздөр, же болбосо YouTube баракчадан жана Instagramдан көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле эгерде бул биздин берүүбүздү кимде-ким көрө албай калган болсо, анда сөз түрдө биздин да YouTube баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Же болбосо азыр биздин социалдык Instagram баракчасында да түз эфирден биз өткөрүп жаткан учурубуз, түз эфирден да ошол жактан көрүңүздөр. Кийинки SMS билдирүү Бек Шаяш уулума ден соолук, талантың ташкындап төбөсү көрүнгөн жигиттерден болсун дейт, шаңдуурлардан дейт. Барыңарга салам дейт. Сонун ырдайт экенсиз. Бекбол жан сүйгөнүм деген ырды ырдап берип коюңузчу, сураныч дейт. Сөз түрдө Бекбол аке жалайбам удачи дейт. Бул жагы орусча экен. Орусча да бизге SMS билдирүүлөр келип жатат. Нурайымдан экен. Нурайым, чоң рахмат. Чоң рахмат. Сиздин Айпери деген чыгармаңызды көбүнчө суранатат. Буюрсанда саналуу мүнөттөр калыптыр. Ошол чыгарманы аткарасыз же ата-энелер үчүнбү? Бул жакта көрүүчүлөрүбүз ата-энелер үчүн дагы ырдап койсун деп атат. Ата-энелердики даяр болчу, бирок. Салам алейкум, өкөңгө тең ийгилик, буй-буйду аткарып койчу элем дейт. Буй-буйду көчөдө аткарбасак, бул жерде аткарганга. Бул жерде Бекбол дагы образга кирип кетип. Кайсы чыгарманы аткарасыз анда? Так, Эмирбек Атабековдун Энекем аттуу чыгармасын ата-энелерге тартуулап коелу анда. Тозок кайда экенин билбейм, бирок бейиш энелер табанасында дейт. Ар дайым биздин энелерибиз ар дайым бар болсун. Анда Бекболдон жагымдуу чыгарма. Караның асар, мен ардайым, карегин кайгы баспай, дөкүлүп турса ардайым. Эркелетип сен кучак жайып, кара жаның канча жашка чыкса дагы, энекем ай,
енекем ай, таза аккан судай, таң аткан нурдай, кейбей еш береми, берекем ай, замзамдан уртам, сагынган улуңда, кейбей еш береми. Өмірқайын ыйылай, ыйылай, қанша күн ұқтатпадым ұйқыларын мағарынай, енекем ай, таза аққан судай, таң атқан нұрдай, ертелі кеш кереби, берекем ай, замзамдан ұрттам, сағынған ұлымды, кейбе еш береми, кейбе еш береми. Енекелеріңіз бар болсын. Мен ойлойм, азыр жалпы көрүп жаткан экранын артындагы көрүүчүлөрүбүз бир сонун кол чабуулар болуш керек. Жүрөк менен сезип жатабыз, көрбөй жатсак дагы. Бар болуңуздар, кийинки смс билдирүүлөр бар экен. Салам, кечки Баткен дейт. Баткен кайсы убакта болот кийинки берүүсү дейт. Кийинки берүүсү дагы дал ушул ар бир аптанын жума күндөрү 8:30-дан 9:00-га чейин болот, ардактуу көрүүчүлөр. Ошондуктан калтырбай көрүңүздөр. Кийинки смс билдирүү дагы бар. Салам, кечки Баткен, Бекбол ишиңе ийгилик, чармачылык, ийгиликтерди каалайм. Жүрөгү бош бекен дейт. Бош. Мына бош деп айтты. Кийинки смс билдирүү дагы кайсыл күнү ушундай программалар болот? 5-20 туулган күндөр бар болчу. Рахмат, Кызылкай шаарынан болом дейт. Буюрса дагы кайталап кетейин. Ар аптанын жума күндөрү кечки саат 8:30-дан 9:00-га чейин калтырбай көрсөңүздөр болот. Же болбосо көрө албай калгандар болсо, бул программаны жекшеми күндөрү дал ушул сааттарда көрсөңүздөр болот. Кийинки смс билдирүүлөр: биздин айылдан ушунчалык таланттуулар көп, биз силер менен сыймыктанабыз. 097 абонентим. Албетте эми эл арасында таланттуулар көп, ошондуктан биз ушундай таланттууларга мүмкүнчүлүк бербесек качан берет элек, туурабы? Рахмат. Бекбол иним жакшы каалоолордон айтып кой, анан бир ырыңдан ырдап бер суранам биздин каалоолорду окуп койсоңор дейт. 112 абонентим. Бекбол агай, кандайсыз, сизди көрүп жатканыңызга кубанычтабыз деп Батмонун көп тармактуу колледжинин МЧББ группасынын студент кыздары. Демек Бекбол агай бул жакта. Мен Бекбол агай десе адашып атат го деп окубай коет. Көп тармактуу. Мен ушул жылдын башында ошо колледжде иштеп калдым. Бир ай. Частный болуп, анан бир ай иштедим. Ошол жерде окуткан кыздарыма салам айтам. Мен ошол кыздар менен жолукканыма, ошолорду окутканыма сүйүнүчтөмүн. Мен да силерге салам айтам. Жана салам айтып койсом болобу? Болот сөзсүз түрдө. Себеби убактыбыз да аз калды. Ошондуктан эми эркин микрофон берем. Каалоо сизге эми эркин дегенде куттуктайсызбы, салам жолдойсузбу сизге? Мени тааныган бардык көрөрмандарга салам айтам биринчиден. Жана менин айылыма салам айтам. Айылда көрүп аткан ар бир үйдө отуруп чай алдында көрүп атасыздарбы, баарыңыздарга жакшы маанай. Жана менин эң сүйүктүү энекем бар. Энекеме салам айтам. Энеке, бар болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Мен сизди жакшы көрөм. Жана Таятама, Таятам Мурзапар Үсен деп мактанып да коеюн дейм. Таят аке, бар болуңуз, эмгегиңизди көрүп жатабы азыр бизде? Көрүп атат, ооба. Салам айтабыз. Салам айтабыз. Жана эмгегиңизди улантыңыз. Сөзсүз түрдө. Оорубаңыздар эң башкысы. Оорубаңыз, апакеме да, тага журтума, ата журтума жалпы салам айтам. Кайын журтума деп койсоңуз. Кайын журтума буйрса эми болсо. Чоң рахмат, Бекбол. СМС билдирүүлөр аябай көп келди. Азыр эфирден сырткары дагы сага көрсөттүм. Жалпы СМС билдирүү жиберген жалпы көрүүчүлөрүбүзгө терең ыраазычылык айтабыз. Убакыт деген учкан куш. Мына ушинтип биздин бүгүнкү жума күнгө арналгандагы берүү соңуна чыгып бара жатат. Учурдан пайдаланып биздин демөөрчүлөр Эркатай дүкөнүнө жаш балдардын ушундай сиз каалаган жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап 16 жашка чейинки ымыркайлардын кийим кечелерин, уул бала болобу, кыз болобу, түрлөрүн тапсаңыз болот. Жана ошондой эле акыл эсти өстүрүүчү оюнчуктарды тапсаңыз болот. Дареги Баткен шаары Курманжан дүкөнүнүн арткы жагына жайгашкан. Жана ошондой эле кийинки биздин демөөрчүбүз Кыргызстан дүкөнү. Бул жакта сиз
баягы чекини жана дүң баадан үйгө керектүүчү азыктарды, шириңтердин баарын тапсаңыз болот. Кайсыл жакта деп турган болсоңуз, Асылбек соода борборунун подвалында жайгашкан. Андыктан учурдан пайдаланып биздин демирчилерге ыраазычылык айтабыз. Ушу менен ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү кечки Баткен көрсөтүүсү соңуна келип жетти. Бүгүн бизде конокто дагы бир айтып кетейин, жаш ырчы, гитарист, мынакей жакшы ырларды буюрса элге жеткирет, элдин жүрөгүнөн түнөк алат деген ойдобуз. Баягы атанын улу аргымактын кулу дейт, ансыңардай ата жолун мынакей жолдоп келе жаткан Бекболго дагы бир ыраазычылык айтабыз. Буюрса ушундай эфирлерде көрүшөлү дейли. Буюрса, чакырып туруңуздар. Сөз түрдө. Анан чакырганда башка сөздөр айтпайбыз, Бош эмес. Көрүшкөнчө ардактуу замандаштар, дагы бир жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз. Эфирден сырткары жазып коюңуздар. Ал эми кызматыңыздарда аты жөнүм Расул Акматов болду. Жана биздин жалпы командаларга, режиссерлорго, операторлорго ыраазычылык айтабыз. Кийинки жума көрүшкөнчө аман туруңуздар.